Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жиынтығы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Аманкулов, саламатсыздарбы. Бишкек шаарына Новосибирсктен Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. Алардын арасында 8 мамлекеттик медициналык кызматкерлер бар. Жана мекендештерден күн жардам берилди. Манас эл аралык аэропорту 23 июлда Север С7 авиакомпаниясынын Новосибирск Бишкек багыты боюнча чартердик каттамын тосуп алышты. Кыргызстанга Россиядан 208 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти. Алардын арасында жаш балдар бар. Булгаттан менен Кыргыз Республикасынын жарандары Новосибирск, Забайкал жегінен. Ошондой эле алыскы чыгыш Алтай Республикасынан, Кемерово жана Сахалин облустарынан келишти. Чет мамлекеттерде жүргөн жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер уланууда. Бишкекке Новосибирсктен Кыргызстандын жарандары кайтып келди. Манас эл аралык аэропорту 24 июлда Авиатрафик Компани авиакомпаниясынын Новосибирск Бишкек багыты боюнча чартердик каттамын тосуп алышты. Кыргызстанга Россиядан 182 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти. Алардын арасында жаш балдар бар. Ошондой эле Булгаттан менен Кыргызстанга Новосибирск облусунда түзүлгөн Кыргыз диаспорасынан 300 000 рубльдан ашык өлчөмдүү медициналык аппаратуралардан, ошондой эле дары-дармектерден жана шаймандардан турган гуманитардык жардам келди. Азия өнүктүрүү банкынын жана Европа биримдигинин көрсөткөн каржы жардамы. Азия өнүктүрүү банкынын бюджетин колдоого берилген $50 миллион суммасындагы финансылык жардамы Кыргыз Республикасынын борбордук казыналыгынан 2020 жылдын 10 июнуна карата түшкөн жана бюджеттик ресурстун бөлүгүндө 3743,8 миллион сом суммасында чагылдырылган деп билдирди Финансы министрлигинин орун басары Абдыбалы Тегин Сүйеркул. Анын айтымында Азия өнүктүрүү банкы каражатынын жалпы суммасы 3743,8 миллион сомго социалдык маанилүү чыгымдар каржыланды деп белгилейт. Дүйнөлүк банктык инвестициялык долбоорлору коронавирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу максатында өкмөт инвестициялык долбоорлорду тартууда өнөктөштөр тарабынан $56,2 миллион өлчөмүндө сумма келген. Атап айтканда, Дүйнөлүк банктын табыгый кырсыктарга туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине $9 миллион суммасында 6,1 миллион сомдук контракт түзүлгөн. Жеткирүүлөр $2,2 миллион каралган деп билдирди Финансы министринин орун басары Абдыбалы Тегин Сүйеркул. Ислам өнүктүрүү банкы жана Азия өнүктүрүү банкы COVID-19 менен күрөшүүгө $35 миллион бөлөт. Азыркы учурда өкмөт Азия өнүктүрүү банкы менен $20 миллион жана Ислам өнүктүрүү банкы менен $15 миллион суммасындагы макулдашууларды аткаруу боюнча ратификациялоо процессин жүргүзүүдө. Аталган макулдашуулардын алкагында жакынкы аралыкта COVID-19 илдетине каршы күрөшүү үчүн медициналык жабдуулар жана препараттар алынат деп билдирди Финансы министринин орун басары Абдыбалы Тегин Сүйеркул. Бишкек шаарына Бириккен Араб Эмаратынан Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. Манас эл аралык аэропортунда 24 июль күнү Fly Dubai авиакомпаниясынын Дубай Бишкек багыты боюнча чартердик каттамын тосуп алышты. Кыргызстанга Бириккен Араб Эмаратынан 142 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Кыргызстанга Кытайдан коронавирус инфекциясын дарылоого колдонулуучу дары-дармектер менен жүк жеткирилгенин саламаттык сактоо министрлиги кабарлайт. Маалыматта Эноксапарин 42,930 дана жана ошондой эле Нанропарин 33,000 дана антикоагулянттары менен коронавирусту дарылоодо шприц катары колдонулуучу суюктары каражаттары келгени айтылат. Жүк дары-дармек каражаттары департаментинин кампасына келип түшкөн. Медициналык препараттар республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынган. Эми саламаттык сактоо министрлиги келген дары-дармектерди өлкө ооруканаларына бөлүштүрүп бермекчи. Ош шаарында Ак Бура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери оорукчан апасына дары алуу үчүн тилемчилик кылып жүргөн балага жардам беришти. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматы кабарлайт. Билдирмеге караганда аталган бөлүмдүн өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы 22 июль күнү көчөдө кайыр сурап жүргөн 12 жаштагы баланы кармаган. Анда ал оорукчан апасы үчүн дарыга акча топтоп жатканын айткан. Кызматкерлер жашаган жерин тактаган соң аны Кара Суу райондук милицияга өткөрүп беришкен. Баланын зиректиги апасына камкордугу
жөнүндөгү милиция кызматкерлери сүйлөшкөндө байкалган. Ошондой эле 23-июлда Ак Бура милиция бөлүмүнүн өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери анын жашоо шарты менен таанышып келди. Ижарага алып жашаган үйү аябай эски, шарты жок. Апасы чындыгында оорукчан иштегенге дармансыз экени аныкталды. Апасынын ден соолугуна байланыштуу врачтар 7000 сомдук дары жазып берген. Баласы ошол акчаны топтоо үчүн тилемчилик кылганы чын болуп чыкты деп айтылат маалыматта. Мындан улам инспекторлор бул үй бүлөгө жардам берүүнү чечишкен. Өткөн аптада Билим берүү жана Илим министрлиги эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жаңы окуу жылынын биринчи чейрегин аралыктан окутуу үчүн даярдыктар көрүлүп жатканын айткан. Бирок такыр көзөмөлдү талап кылган башталгыч класстын балдарын жана мектеп деген эмне экенин түшүнө элек биринчи класстарды кантип окутабыз деп айрым жарандар тынчсызданганын социалдык тармактар аркылуу билдире баштаган. Ушул сыяктуу посттордун алдына жазылган комментарийлерде үйдө окутууда бала тажап кеткенин жана онлайн сабактардын эффективдүүлүгү аз экенин айткан көп. Бирок эпидемиологиялык абалды эске алуу керектигин, ден соолук биринчи орунда турарын эскерткендер дагы жок эмес. Бул маселе министрликтин көңүл чортонунда экени ведомствонун маалымат кызматынан билдиришти. Ошондой эле башталгыч класстар кандай тартипте окуй турганы жакынкы күндөрү чечилерин айтышат. Ал үчүн министрликте тажрыйбалуу адистерден турган консультативдик кеңеш түзүлгөн. Алардын чечимин күтүп жатабыз. Ата-энелерден 1-4 класстардын балдарын мектепте окутуу боюнча сунуштар көп түшүп жатат. Ошондой эле 11 класстарды кандай тартипте окутабыз деген маселе турат деп маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн Ош шаарына 18 россиялык дарыгерлерден турган топ келди. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматы кабарлайт. Ак халатчандарды Ош эл аралык аэропортунан вице-мэр Эмил Шадыканов менен өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов тосуп алды. Кечээ 23-июлда Бишкекке Башкыртстандан 50 медицина кызматкерлери келип облустарга бөлүндү. Ошондой эле Ош шаарына келген 16 медик калаанын өзүндө жана Ош менен Жалал-Абад облустарындагы ооруканаларда иштемекчи. Мындан тышкары Москвадан 2 вирусолог дагы келгени кабарланды. Жолуңарды көрдүм. Баспанын бир да көчөсү калбайт. Бардык жолуңар жакынкы күндөрдө көрдүм. Баспанын жаштары өзүбүздүн группабыз бар. Жаштар суранган үчүн, айыл башчыңар суранган үчүн, айыл өкмөтүңөр суранган үчүн ушул жолду дагы жасап берем. Азыр мына мен Орта Азиялык туугандарым турат мына жерде. Орта Азияны бүттүм. Bir de көчөсү калбайт. 970 миң сомдук ишти жасап, азыр муну грейдер менен сүрөт. Андан кийин каток менен үстүнө басат, шебен төгөт, каток менен башта асфальт кылдырып берем. Ушул жолдоруңарды. Только бизге бата берип тургула. Башка сөз жок. Бата берип тургула. Ушул эле. Анан биз силерден бир сураныч, баягы техниктер бир 7-8 техниктер иштейт. Абетин 4 үй 5 үй кылып абетин көтөрүп бергиле, болду башка сөз жок. Анан техникаларыбыз турат, ошону күндө жакшы карап бергиле.
Ana mынандай имиңин үйүңүн тушунда тал болгон болсо кыркып койгула. Себеби дегенде bir şeyti ötüp gider. Oşol жерге төгүлбөй калат. Түшүндүңөр да? Бул сөздү спасипа айыл боюнча таркатып койгула. Кайсы айылда жол начар болуп, мынушундай жол начар болгон болсо, бардыгына грейдерлеп, тегиздетип, шебени төгүп, үстүнө каток бастыртып, ташта асфальт коксотуп кылып берем. Жа эми бирден кылма. Мен жалгызмын. Мен жалгызмын ошо ниет кылып жаңы техникаларды алып келип менен завод ачтым эле. Şu özümün Kızıltı Ayıl Hükümeti'ne kılayın da otan, birinci Kızıltı Ayıl Hükümeti'ni bitir olan, yani Kızıltı Ayıl Hükümeti'ni otan, giyin ayakı çıkıyor. Birinci kolu ezine takar kılıp, özümün ayıl hükümünü öşken ayıllarıma kılayın da otan, hurmatlı soğanlar. Kınç bolgula, kınç bolgula, bardığımız jakşılıkta görüşölü, jakşılık jamandıkta men kavardar bolgula, jamandıkta da kuşa alıp jürölü, kanday jamandık gün bolovu, jakşılık gün bolovu, birge olalım hurmatlı tuğanlar. Layım şu koronavirüstan aman esep Kırgızstan elimiz jakşı olup gelsin ha. Bardı var. Sana omin. Ha Akim ağa. Şu Rahim inimiz menen Bahtiyar inimizge bir dua verin. Bana söz vergilerden başından söyleyip geleyim. Aran dualar. Az patal koyalım. Bana şu bugünkü şu Matrayım Kovran, Matrayım Cana İskender Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.